Алла субханаху ва тааля Кур'ан-ы Кариминде эмне үчүн орозону парыз кылганды айтат. Анын себеби эмне? Анын максаты эмне? Алла Таала я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй имандуулар, Алланын бар жалгыз экенине иман келтиргендер, силерге Рамазан айда орозо тутуу парыз кылынды. Силерден мурдагыларга парыз кылынгандай эле. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун. Мүмкүн силерде таква пайда болор. Силердин жүрөгүңөрдө, силердин жашооңордо таква пайда болор. Мынакей Алла Таалам таква пайда болуу үчүн, демек Рамазан айда орозо тутуунун максаты таквалык экен. Таква деген эмне? Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактануу. Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактануу. Таквага жараткан Алла Таала уадаларды берген. Майяттакилля яджаллаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ким таквалык боло турган, тандай турган болсо таквалыкты, ким Алла Тааладан коркуп күнөөлөрдү таштай турган болсо, Алла Таала анын жолун ачат экен. Анын багын ачат экен. Анын багын ачат экен. Анын жолун ачат экен. Ага тупик жок экен. Ага тоскоолдук жок экен. Ага жашоонун тардыгы жок экен. Алла Таала ага яджаллаху махража, жашоонун кеңдиги ачып коет экен. Алла Таала бардык жагынан ачып коет экен. Жүрөгүн ачып коет, пешенесин ачып коет, ырыскысын ачып коет, багын ачып коет. Бу дүйнөдөн ахиреттин бейишин дагы ачып коет. Кимге? Ким таквалык кыла турган болсо. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Эң адам баласынын бүгүнкү күнү камы, проблемасы, кайдан ырыскы, кайдан эмне жеймин деп Алла айтып атат. Күмөн кылбаган жериңерде мен жеткирип беремин дейт. Алла Таала мин хайсу ла яхтасиб, ойлобогон, күтпөгөн, күмөн кылбаган жеринен ырыскысын Алла Таалам жеткирип берем деп атат. Кимге? Таквалыкка. Ошол таквалыкты пайда кылыш үчүн Рамазан айдын орозосун фарыз кылды. Урматтуу эже карындаштар, мындай мүмкүнчүлүк кайра-кайра бериле бербейт. Кийинки Рамазан айга чейин ким бар, ким жок, Кудай билет. Ошон үчүн ушул Рамазан айды кадырлап, ушул Рамазан айда мүмкүн болушунча мээнет кылып, аракет кылып, тырышып, Рамазан айдын ушул адеби менен кармаганга аракет кылайлы. Талабы менен Алла Таала бизден эмнени талап кылып атат? Таква талап кылып атат. Күн сайын ар бир орозодо мен өзүмдү эсепке алайын. Сиз өзүңүздү эсепке алыңыз. Бүгүн менде тилимде канчалык таквалык пайда болду? Оюмда, жүрөгүмдө, кулагымда, колумда, путумда канчалык таквалык пайда болду? Ушу таквалык пайда болуп атабы? Пайда болуп аткан болсо, альхамдулилля, анда Рамазан айдын касиети, берекеси мага буйруп атыптыр, мага насип болуп атыптыр деп билсек болот да. Ошон үчүн мына таква бул өтө улуу Алла Тааланын сыпаты. Инналлаха ма'ал муттакин. Алла Таала өзүн биргенмин деп атат. Кимдер менен? Ошо таквалар менен биргенмин дейт. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати. Иман келтиргендер, силер кандай таквалыктын акысы бар, ошондой таквалык кылгыла деп атат. Кудайдан корккула, жалган сүйлөбөгүлө. Кудайдан корккула, жала жаппагыла. Кудайдан корккула, бирөөнү каргабагыла. Кудайдан корккула, бирөөнүн мүлкүн жебегиле. Кудайдан корккула, бирөөнүн абирине кол салбагыла. Кудайдан корккула, бирөөнү кордобогула. Кудайдан корккула, намазды таштабагыла. Мынакей Алла субханаху ва тааля сиздерге, биздерге ошо таквалыкты бериш үчүн бизге Рамазан айда фарыз кылып атат.